Salam dostlar. Түштүк Кореядан салам барыңыздарга. Бүгүн сиздерге күйүп кеткен чоң завод десемби же фирма десемби ошол жөнүндө айтып берейин дегем. 1 жыл мурда бул курулуп аткан. Азыр болсо күйүп кетиптир. 100% күйдү дейт бул жактагылар айтканына караганда. Мен Кыргызстанда жүргөндө күйүп кетиптир. 2021 жыл декабрь или ноябрь ошол айларда күйүптүр. Өрт өчүрүүчүлөрдөн бир киши айтат, бир шофёрубуз айтат, бир киши өлдү дейт. Бирөөсү 2 киши дейт, бирөөсү 3 киши өлдү деп ошентип айтып атат. Кайсы бири туура аны изилдеп көрбөптүрмүн. Ушундай жакта могул тосуп калыптыр. Ушунун арт жагында турат ошол здание. Мынакей көрүндү. Ал жанагы посылкага почта ошондойлор келет го. Силер Кореядан жибергенде ошол жерден келип бөлүштүрүлөт экен. Бөлүштүрүлүп машиналарга жүктөлүп таркатат. Ошондой жер экен. Ошондой болуп курулуп аткан. Тилекке каршы курулуп бүт элек күйүп кетиптир. Аябай чоң здание. Неге карайып бул жер көрүнүп атат. Бул эки четинде машина жол, аркы жагы бул жагы ортосунда ошо бөлүштүрүп. Мынакей ушул жер күйүп кетти. Караңыздар. Канча деген акча кетти ошончо жерде курганга. Бирок күйүп кетти. Ушундай достор. Өрттөн абайланыңыздар. Эгер сиздерде Кыргызстандан завод же бир здание курам десеңиздер, ошо өрттү караңыздар. Өрт чыгып кетпей тургандай, чыкса да өчүрүп кала тургандай кылып куруңуздар. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик каалайм. Кореядан салам. 아니요, 아직 도착 못했어. 이제 하이패스 하고. 하이패스 이제 꽂히고. 막 뛰어가만 하니까. 이제 하이패스에 건너왔어요, 이제. 땀이 너무 많이 나. 여기 좀 불이 난대네, 불이 난대. 그러니까 예. 시체 이렇게 드시는 역할 할 때 진짜 먹는 거야. 어디? 미안. 많이 막히죠? 이게 병원 가서 식사는 어떻게 해요? 식사 해야죠.